Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu wa ta'ala'a çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar usta aytkandan keyin hurmatlı жүрөгүндө iman var момун musulmanдар, hurmatlı жердештер, hurmatlı mekendeштер, Allah Taala'nın bardığınızlardan razı olsun, kılgan ibadatlarımızı kabul kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala uşul dünyada وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ dep Kur'an-ı Kerim'de men adamlar menen, insan balası menen cinderdi özüme gana ibadat üçün jarattım deydi Allah Taala. Oşo emne maksatта жараткан болсо, ошо максатта ар бирибиз тоюп, ар бирибиз ошону сезимдерибизге сиңирип, ар бирибиз ошо жашоодо өтүштү ар бирибизге насип кылсын. Бул иман деген ушундай байлык нерсе экен адамдарда. Бирок адам бул нерсени сезбейт. Жүрөгүндө иманы бар инсан эң бай инсан болуп эсептелинет. Иманыбыз болгон үчүн ушул жерлерде мына түн жарымдарда келип, ошо bir ayat uqsam eken, bir hadis uqsam eken de ушундай отуруп атабыз. Алла Таалам кабыл кылган болсун. Анан урматтуу бир туугандар, мына ар жерлерибизде Кудайга шүгүрлөр болсун. Ла ин шакартум ла азиданнакум деп Кур'ан-ы Керимде Алла Таала менин берген ниматтарыма шүгүр келтирсеңер, ошо ниматтарымды ашырып берем дейт. Алла Таала жөн эле сактап коём, ошо ниматтарды силерге сактап коём деген эмес. Аны дагы ашырып берем, силердин акылыңар жетпей турган нерселерди дагы барем деп. Валайин кафартум инна азаби лашадид. Эгер менин ниматтарымды көзүңөр көрбөгөн болсо, менин азаптарым өтө катуу деген. Урматтуу бир туугандар, агалар, инилер, мына жүрөгүндө иманы бар инсандар, Кудай Таала мына ушул жерлерге бардыгыбызды иман берип, ушул жерге келип сежде кылып, бардыгыбызды бир жерге жүрөктөрүбүздү бириктирип атат. Кудай Таала кут кылган болсун. Анан эң негизги темаларга өтөлү. Мына биз ошо Кыргызстанда ар жерин кыдырып жүрөбүз. Кээ бир ооруларды бардыгыбыз чогуу айыктырышыбыз керек экен. Биздин ошо кыдырганыбыздан максат, урматтуу бир туугандар, кээ бир учурларда динибиз Кудайга шүгүр мына намазыбызды үйрөндүк, орозолорубузду үйрөндүк. Азыр адамдар 30 жыл мурун намаз окуйм деген уят болуп калган адамдарда. Намаз окуган кишини көрсө ушундай бир чочуркашып, ушундай бир жапай адам окшойт дегенге чейин барган. Бирок азыр ушундайга жетиштик. Азыр намаз окубайм деген уят болуп калды, көрдүңүздөр. Уятынан болсо да адамдар намаз окуп атат. Урматтуу бир туугандар, ушундай жетишкендикке жетиштикпи? Бирок калган нерселерди оңдогонго аракетибизди кылалы. Биздеги негизги нерсе, мен мына Абшүкүр Дамылдабыз баарыбыздын устазыбыз болот. Мен тамашалап айтам. Илгери бизде Кыргыздарда ушундай сөз бар. Чоң молдо деген сөз бар. Азыр Кыргыздардын эң чоң молдошусун Абшүкүр аке, көрдүңүздөр. Ушу кишини эми эң чоң молдонун оозунан уксунчу деп анан ээрчитип келип атабыз ушул жерге. Азыр мына Кочкор мына нарын кылып айланып келдик, урматтуу бир туугандар. Бир маселе эмечи, Кудайга шүгүр. Азыр намаз тууралуу, орозо тууралуу, башка тууралуу бардык жерлерден жума сайын угуп атасыңар, окуп атасыңар, урматтуу бир тууган. Бирок муну үстү-үстүнө угуш керек экен. Вазаккир фаинна зикратан фаул муъминин деп Кур'ан-ы Керимде Алла Таала бири-бириңерге эскерткиле, акыйкатты эскерткиле дейт. Алла Тааланын бар экенин эскерткиле, кыяматтын бар экенин эскерткиле, пайгамбардын ак пайгамбар экенин эскерткиле, эртең ар бир кылган ишиңден жооп бере турганыңды эскерт. Эскертүү момундарга пайда берет деген. Бири-бирибиз эскертүүсүз ушинтип алыстап калган учурларда, жамааттардан алыстап калган учурларда өзүбүз кандай имандан чыгып кеткенибизди билбей калат экенбиз. Бир туугандар, бардыгыбыз ошон үчүн мечиттерге бекем бололу. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип сахабалардын жанында отуруп, силердин даражаңарды көтөрө турган, силердин күнөөңөрдү жууп кетирте турган бир иш көрсөтөйүнбү? Көрсөт я Расулаллах дегенде, исбагул вудуи алал макарих, силер кыйынчылыкка карабай дараталгыла, ва касратул хутаи илал масажид, силер бу кадамдарыңарды, буттарыңарды мечитке көбүрөөк таштагыла, ва интизару сала ба'да сала, бир намаз бүткөндө экинчи намазды чыдамсыздык менен күткүлө. Ушул нерсени кыла турган болсоңор, Алла Таала күнөөңөрдү кечирип,
darajаңарды көтөрөт деген. Урматтуу бир туугандар, ушул жерлерге келгенде анан бири-бирибизди угат экенбиз. Анан негизги нерсе бул келип атканыбыздан ушинтип кыдырып, адамдар менен жолугуп айталы деп, аны бир телевизордан айтып коюп, анан бир-эки айтып коюу менен бүтпөйт экен. Аны бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек экен. Силерден жардам сурап келип атабыз. Бизде ысырап деген нерсе бар. Карасаңыздар, ысырапкорчулук өзгөчө болуп Нарын жергесинде, ушу Нарын областында канына сиңип кетиптир, көрдүңүздөр. Бардыгыбыз өлүм деген ак, атабыздан ажырап атабыз, апабыздан ажырап атабыз. Бырчылдатып бизде ушундай мал соймай, жылкы соймай, 2-ден 3-төн 5-тен 8-ге чейин сойгондор бар, туурабы? Нарында көрдүңүздөр. Урматтуу бир туугандар, ушул нерсеге бардыгыбыз жардам береличи, көрдүңүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошо жамандык болгон жерден, жакынынан айрылып аткан үйдөн, ошо жамандык чыгып аткан үйдөн 3 күнгө чейин ошол жерден казан кайнап ошо жерге барып тамак ичиш макруу дейт, көрдүңүздөр. Шариятыбыз, карасаңыздар, биз ошонун тескерилерин кылып атабыз. Өзү баласынан ажырап турган, Кудай сактасын, бул жерде көбү жаштар отурат. Эч кимди жамандык көрсөтпөсүн. Ушундай чырактай баласынан ажырап, кан жутуп ошол жерде эмне кылаарын билбей эсса кайра барып туруп аны кыйнап, ошол жерде эт жейбиз деген нерселер. Урматтуу бир туугандар, бул нерсени токтотуунун жолу ошо экен. Мечиттерде силер жардам бергилечи. Бардыгыбыз жамандыкка барабыз. Бирөөбүз досубуз болот. Бар жаназа окуу, андан кийин бар көмгөн жерине бар, топурак сал, булар сооп, хадистерде айтылган сооп. Андан кийин кел да кетип кал. Ошентип кетип кала берсек, ушинтип таштай берсек, бир канча бир убакытта анан бул нерсени жеңебиз. Жок болбосо бир айтыба күч менен тигинтим минтем деген мененчи бул практикалардан өттү. Бул нерселерди карасаңыз алыбыз келбей атат. Ошого бардыгыбыз ушу жардам берели. Исраптарга бардыгыбыз ушу каршы чыкканга аракетибизди кылалы. Сооп табабыз, урматтуу бир туугандар. Ушул жерлерде жанагындай ысырапка кирип кетип, кыйналып, балдарын бага албай, школга алып бара албай, ушинтип баласына ботинка алып бере албай канчалаган инсан жүрөт. Бардыгыбыз бири-бирибизге жардам берели. Карасаңыздар, ошо ниетте келип атабыз. Жардам беребиз да, Кудайым буйрса бири-бирибизге. Ошондой жерлерде, жамандык болгон жерлерде, урматтуу бир туугандар, ушул нерсени бири-бирибизге айтып кетеле кой, болду. Ошо келдик, таазия кылдык. Ушул жерлерге ушул нерсени унутпайлы. Адамдын бул дүйнөдө эң коркпоймун, мен темирден жаралганмын деген адамдагы Азраил периштени көргөндө коркот экен, көрдүңүздөр. Жандала турганда жалынып жиберет экен. Ошо үйүнө жамандык болуп аткан үйгө Азраил периште келип кеткен. Сенин үйүңө Азраил периште келди, сенин жакыныңдын жанын алып кетти деп барып кайра көңүл айтыштын ордуна барып туруп кайра той кылып атабыз. Акылга туура келбейби? Акылга туура келбегенин бардыгыбыз билип атабыз да кайра ошону жазап атабыз. Бардыгыбыз жок дегенден биздин жанагы тойлорубузда куда тоскондо башка толтура. Бирок эми кое турчу, жамандыгынан баштап алалычы. Эң биринчи ушу бир-бирден таштап буну кылса болот экен да, көрдүңүздөр да. Жана көп өзүнүн акчасына чиренип калган адамдарды токтотуш өтө кыйын экен. Бирок бардыгыбыз ушул жердегилер, барбайбыз, кой мен сойбой эле коеюн, болду. Жамандык болсо мен сойбоймун. Кийин барып туруп ошо кете турган расходту бир жакшылыкка иштетемин. Бир 3-4 күндөн кийин анан колуман келишинче Куран окутуп коёмун. Мен атамды ошо өлгөн күнү эле адамдар келгенде эстебейм, мен түбөлүк эстеп жүрөмүн. Ар бир минута атам эсимден чыкпайт. Мен дайыма Куран окуп жүрөмүн, артыман жакшы иштерди кыламын дегенде өзүбүз бир мындай бир закон катары кабыл кылып алсак, урматтуу бир туугандар, Алла Таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Эми сөздүн башын ошо нерсеге бардыгыбыз бири-бирибизге сөз беришип атабыз. Кудайым бардыгыбыздын тилегибизди кабыл кылсын. Эми мен сөздү узартпайын, кеч болуп атат, көрдүңүздөр. Бардыгыбыз ошо апшүкүр дамылдабыз. Мына 30 жылдан бери ошо кыргыз элинен бүгүн биздин үйгө барды эле. Мен бир туугандарга да айттым. Апшүкүрдамда ошо келип атат босогобузга. Ушул кишинин себеби мен 30 жылдан бери кыйкырып атып, жок дегенде, эми бул эң аз айтканда бир 100 000 адам ушул кишинин аркасы менен намаз окуду. Бери эле караганда. Бир 10 000 деген ажырашып үй бүлөсү талкаланып калгандар кайра элдешти. 10 000 деген наркоман болуп кеткен, жолунан адашып кеткен, арак ичип кеткен, такыр үй бүлөнү унутуп, ата-энени унутуп койгондор эсине келди. Ошондой чоң адамыбыз, мына бардыгыбыздын сыймыгыбыз, устазыбыз,
Kırgız elinin ustazı olup kaldı gördüңүздөр. 7 yaştan 70 yaşka çeyin бұл кешеге бардығы көрдіңіздер. Кыргыз элибиз мындай карыз болгон инсан астыңыздарда турат. Ушу кешеге мындай сөз узаталы. Алла таалам бардыңыздардан разы болсын. Сөз беребиз, таксырларым иншалла. Бардыгыбыз намаздарыбызга бекем бололу. Ысырапка чогуулап бардыгыбыз бирдикте каршы чыгалы. Алла таалам бардыгыбыздын ибадатыбызды кабыл кылсын, өмүрүбүзгө береке берсин, ыйманыбызга күч кубат берсин, элибизге тынччылык аманчылык берсин. Алла таалам.